Менде суроо эмес, бир сунуш. Ошо демилгечилер кандай карайт экен? Биринчиден, кыргыз мамлекеттик казынасына акча салса деген түшүнүктү биз алып салышыбыз керек. Болбойт. Казынанын куралуу принциптери мыйзамда көрсөтүлгөн. Кантип куралат кыргыз казынасы? Эгерде ушундай эле акча көбөйүп кетип бараткан болсо, анда өзүнчө сырткы инвестициялык фонд деп эле бир кор түзүп коюп, ошол жакка түшүш керек. Ошол жактан анан кыргыз өкмөтү кай жакка жумшатыла турган болсо, ошол жактан алыш керек. Мындайча айтканда, ар бир акчанын эсеби болуш керек да. Анан мен казынага таштап койдум деген кыйкырыктар болбош керек да. Даста мырза, кандай дейсиз? Экинчи окууга карайлы, в принципе каршы эмесмин. Рахмат. Себеп бизде соңку мезгилде ушундай мода болуп кетпедиби? Казынанын эсебинен курулган жок деп кыйкырышып атат. Ал мамлекеттик ишканада. Казынанын эсеби менен курулбаса кайдан курулду ал? Мына азыр аябай чоң мода кыйкырыктар болуп атат. Казынадан бир тыйын албай туруп куруп койдук мамлекеттик ишканаларды. Ошондуктан ушундай бир тескери түшүнүк пайда болбош үчүн өзүнчө эле Даста мырза, ошол макул болдуңуз, рахмат. Өзүнчө инвестициялык кор деп коюш керек. Ошол жактан канча түштү, канча жаранга берди, канча жылга келишти, ушундай. Анан акча салып коюп эле жүрө берет дегенге мен ушу Чолпон айымдын мындай бир кооптонуусун колдоп кетким келет да. Акча салып коюп жүрө берем деген. Менимче, Даста мырза, конкреттүү бир иш чарага акча салса да, ишкер келсе да бизгечи, баягы мошенник келбесе да. Макулмун, мен макулмун. Бизде жободо жазылган, негизи Кабмин өзү мындай токтом менен бекиткенде, бул IT, медицина, билим берүү тармагына инвестицияны кылса болот деп. Жарайт, рахмат. Анан азыр Тышкы иштер министринин орун басары айтып өттү, мөөнөтү нускама менен белгиленет. Жок, мөөнөт мыйзам менен белгилениш керек. Ошондуктан Тышкы иштер министрлигинин сунушу четке кагылыш керек дагы. Тескеме менен эмес, биз мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Тескеме мыйзамдын негизинде чыгышы керек. Рахмат.